Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Кудай таала орозоңуздарды кабыл кылсын. Ушул орозого сахабалар алтайлап дуа кылып жетчү экен. Сизге дагы бизге дагы насип болду. Бүгүн кандай тилек кылсаңыздар Кудайым орундатсын деп Кудайга жалбарып, бүгүнкү эфирди баштайбыз. Бүгүн сиздер менен тасаввуф деген эмне деген темада сөз кылабыз. Биздин суроолорго ушул дин аалымы Расул Акрам Ислам институтунун ректору Садырдин Неметов устазыбыз келген. Ассаламу алейкум. Алейкум. Солуңуз жакшы, орозоңуз кабыл болсун. Рахмат болсын. Устаз, анда эл журт менен амандашып алсаңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу Кыргызстандын эли, кыргыз элим, баарыңыздардын кармаган орозоңуздар Кудайым кабыл эткен болсун. Кудайым өзү айткандай ошо орозо кармаган инсандарга соонун өзүм берем дейт. Кудай таалам ушундай эбегейсиз зор соопторду баарыбызга насип эткен болсун. Алар разы устаз, орозоңуз кабыл болсун. Эми темага өтсөк, ушул тасаввуф деген эмне? Тасаввуф деген тасаввуф жөнүндө аныктамалары мындай чоң аалым, олия инсандар ар бирөө өзүнүн тили менен, өзүнүн илим билими менен ар кандай аныктамалар берип кеткен. Ошонун бир экөө үчөөсүнө мен негизгилерин токтолуп өтсөм. Тасаввуф дегенде биринчи эле ошол адамды жаман кулк мүнөздөн, жаман кылык жорук, жаман бир адаттардан чыгып, жакшы бир кулк мүнөзгө, жакшы бир амалдарга, жакшы бир ибадаттар менен алектенүүнү бул тасаввуф деп айткан аныктамалар бар. Кээ бир аалымдардын айтуусу боюнча тасаввуф дегенде бул Алла Тааланын ыраазылыгын ибадат менен табуу дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ыраазылыгын итаат кылуу менен, пайгамбарга баш ийүү менен пайгамбардын ыраазылыгына жетүү дейт. Ал эми Алла Тааланын кулдарынын, Алла Тааланын пенделеринин ыраазылыгына кызмат кылуу менен жетүү бул тасаввуф деп айткан аалымдарыбыз да бар экен. Эми үчүнчү аныктамага келе турган болсок, тасаввуф дегенде тасаввуф бул адам баласы эч бир нерсеге ээ чыкпашлыгың дейт, ээ чыкпашлыгың. Жана ошондой эле башка бир нерсе сага ээ чыкпасын дейт да. Бул тасаввуф деген ушул дейт. Мындай айтканда, негизи Алла Таала Куранда айтат да: "Ма индакум янфат" дейт. Силердин кол астыңарда, колуңарда болгон нерсенин баары жок болот дейт. Ма индаллахи бакин, Алланын астында болгон нерсе гана түбөлүктүү деп Алла Таала Куранда айтып жатат да. Ошондуктан адам баласы бул дүйнөдө ушул дүйнөнүн өзү убактылуу болгондон кийин дүйнөнүн ичиндеги жашооңдон баштап өмүрүң баруу, ден соолугуң баруу, бала чагаң баруу, мансабың баруу, байлыгың баруу, баары ушундай убактылуу нерсе экен да. Ошон үчүн бул меники, бул меники, бул меники деген нерсе бул тасаввуфка жатпайт дейт. Ал сеники эмес дейт. Мисалы сиз ойлоп көрүңүз, азыр мен сизге машинемди коюп кетейин, бир ай айдап туруңуз, мен сапардан барып келгенче десем. Сиз ошол менин машинемди сиз меники деп айтпайсыз да. Себеби сиздин колуңузда убактылуу турат да. Же убактылуу мен сизге акча таштап кетсем аманат деп, туурабы? Сиз ал акчаны меники деп айта албайсыз да. Убактылуу бир аманат турат, бирөөнүкү деп айтасыз. Ошондо ушул дүйнө бул сенин колуңдагы бир аманат, убактылуу нерсе болгондон кийин сен бул кресло меники, бул үй меники, бул машина меники деп ээ чыкпашлыгың, жана ошондой эле башка бир нерсе сага ээ чыгып калбасын дейт да. Башка бир нерсенин ээ чыгышы кандай болот десе, адам баласы мындай келсе, кээде бир машина сатып алабыз дагы, ойлойбуз да биз машинанын ээси менмин десең, жок, машина сага ээлик кылып алган да. Эмне үчүн десе, кечке ошол машинаны жууп, тазалап, ошону гана карап, баягы убактың, ден соолугуңду ошол машинага каржылап коет экенбиз да. Же болбосо бир татынакай бир үйдү салабыз деп, ошол үйгө кызмат кылып, үй үчүн баардык жашоону, ден соолугуңду, болгон убактыңды каржылап, үй бүткөндөн кийин үйдүн ичине мындай кымбат баалуу эмеректерди коюп алып туруп, ошону кооруп, ошого адам ээ чыкпастан, кайра ал сага ээ чыгып, сен ага кулдук кылып адам баласы өтүп кетет дейт да. Ошон үчүн тасаввуф дегенде кээ бир уламалар ушундай деп айтышат экен, тасаввуф бул сен башка бир нерсеге ээлик кылып ээ чыкпашлыгың, а башка бир нерседен сага ээ чыкпасын дейт да. Баардык нерселердин ээси бул жараткан жалгыз Алла Таала деп айткан экен. Алар устаз, ошол бизде азыр мындай ушул
тасаввуфту колдонгон Кыргызстанда азыр сонун ачып бердиңиз. Дээрлик мындай аз, Ооба. Бул илимди кантип мындай көбөйтүш керек? Ушу медреселерде окутулабы? Ооба. Мурда ошо Орто Азияда тасаввуф илимине баа берип, улуу устаздарыбыз ошол тасаввуфта жүрүп эметип келишкен. Акыркы учурларда бир аз азайып, тасаввуфтун ошол шарияттагы орду бир аз амал жүзүндө дагы, сабак жүзүндө дагы бир аз азайып кетти. Бирок Кудайга шүгүр, акыркы жылдарда кайра бир аз тирилип, жанданып келаткан учуру. Азыркы учурда ушундай эски устаздарыбыз, Молла Надыр дамыллабыз, Рахматы Молдо Сабыр дамыллабыз, Молла Халил дамыллабыз, ошо эски уламаларыбызды кармасак, ошол акыйда илимин бекем кармасак, фик илимин бекем кармадык, ошонун жанында ошол адеп, ахлак, же болбосо ушул тасаввуф илимине өтө баа берип келишкен да. Кудайга шүгүр, азыр биз дагы ошол нерсени колдон келишинче жандандырып жаткан учурубуз иншалла. Устаз, ушул нерсе тасаввуф илимин алсак, баягы мындай кулк мүнөзгө да киремет, Азыр бизде бул Кыргызстанда ушул баягы кулк мүнөздөн бир болбоор маселеден урушуп талашуудан бири-бирин өлтүрүп койгонго чейин барып атпайбы? Демек, бул илим бизге абдан абасы кандай керек ушундай керек экен. Демек, буну чоң биздин уламалар, дамыллар, алымдар айтып, жашап кетти да. Молдо Сабыр дамылларын айтсак, мисалы, ал киши мындай бир жүргөн турган бир көркөм эле да. Устаз, Алла разы болсун, биз дагы көп насаатта бизге да сабак берип калды, ушу сурайт элек. Анан ал кишилер мындай баягы ошол жасаган амалды кылса, баягы жүзүнө нур чыккандай болот эле. Анан азыр эми Кыргызстанда алымдар, молдолор көп го. Бирок кээде жанагы кой аксагы менен жүздөгөндөй бир тура эмес жасап койсун, баардыгы бүтүндөй Кыргызстанга тиет. Кайсыл тармак болбосун. Анан деги эле ошол тасаввуф илимин үйрөтүүчүлөр, устаз, өздөрү амал кылып анан баягы шакирттерге үйрөтүп атпайбы? Ошого келечекте ошол пландарыңыз, же болбосо могу студенттер канча жылда бул түшүм берет, устаз? Бул илимди канча жылда ала алат? Тасаввуф илимини мындай да, тасаввуф илими дегенде ошол жанагы ибадат менен Алланын ыраазылыгын табуу, итаат кылуу менен пайгамбардын ыраазылыгын табуу, анан кызмат кылуу менен ошол инсандардын ыраазылыгын табуу деп дагы бир алымдарыбыз ошондой аныктама берип кеткен да. Эми ушул жааттан карасак, өмүр бою тасаввуфтун аягына чыга турган жол жок экен да. Баягы пайгамбарыбыз төрөлгөндөн баштап өткөнгө чейин илим алгыла деп атпайбы? Ошол илим такалып келип туруп, ушул баары таският нафсы тазалоо, нафсы тарбиялоо тасаввуф илимине такалат экен да. Мүмкүн фик илимини бир жерге барып токтоп калышынын себеби, бул фик илимини карасаңыз, чоң муштахид илим алымдарыбыз ошол доорунда Имам Абу Ханифанын шагирттери фик илимине ушунчалык терең кеткендиктен, келечекте ушундай болуп калса, анын өкүмү ушундай болот деп, келечектеги бир боло турган бир эмелерди фарыз кылып элестетип, ушундай болсо, мунун өкүмү ушундай деп, ошол замандагы маселенин баарын жообун берип, келечекте ушундай болуп калса, анын өкүмү ушундай болот деп, келечектеги маселенин дагы жообун айтып кеткен да. А бирок тасаввуф илиминде эч качан сиз мисалы медицина илими боюнча бир жерге жетип диплом алып болду деп токтотушуңуз мүмкүн, фик илиминде токтотушуңуз мүмкүн, хадис илиминде токтотушуңуз мүмкүн диплом алыпчы. А бирок тасаввуф илиминде мен болду, бүттү, могул жерде мен бүттү тасаввуф илимини бүтүрдүм, аягына жеттим, мындан ары мен дей албайсың деп айта албайсыз. Себеби ал адамдын нафсине байланышкан илим да. Адамдын нафс коргоо өлгөнгө чейин пайгамбарыбыз айтып жатпайбы? Адам баласынын нафсы качан топуракка көмүлгөндө болду дейт экен да, болду депчи. Ага чейин нафсы коргоо ушундай бирөөгө кызганыч арттырат, бирөөгө болгон кек сактоо пайда болот экен, жанагындай текебердик пайда болот, бүт баары ушул нафсыда болот экен да. Бул нафс өлбөйт экен, эч качан өлбөйт. Аны менен дайыма адам баласы күрөшүп келиш керек. Ал нафсы козготуп ушундай адам эметип туруп турган шайтан бар. Шайтан дагы эч качан өлбөйт. Жаныбызда жүрөт ал. Ошон үчүн бул тасаввуф илимини мындай бир адам баласы бир аз түшүнүп алгандан кийин ага амал кылуу мындай өмүр бою кете турган нерсе экен да. Өмүр бою биз мисалы намазды 5 убакыт намаз окуп коебуз, андан кийин токтойт да. Ар бир секунд сайын, ар бир мүнөт сайын намаз окулбайт. А бирок ар бир мүнөт сайын, ар бир минут сайын, саат сайын биз тасаввуф илимине, ошол нафске каршы турууга, жаман кулк мүнөздөрдөн арылып, жакшы кулк мүнөзгө келүүгө ар бир амалыбызда муктаж экенбиз да. Устаз, анан
ошол баягы нафсиге каршы анан ошол эртең мененки түшкү кечки баягы зикирлер бар эмеспи? Ошол канчадан тартылат? Ал зикирлер мындай да, ошол сиз мисалы тарикат илиминде, тасаввуф илиминде өзүнчө бир устаздар бар да, устаздарга кол берип баят деп коет. Кол берип баят кылганыңыздан кийин биринчи эле аткарыла турган нерсе ушул тоба деп айтылат. Биринчи кадам, тасаввуфтун биринчи кадамы тоба деп айтылат да. Ошол тобаны сизге берет. Сиз ошол тобада айтасыз, мисалы, мен буга чейинки кылган күнөөлөрүмө тоба кылдым, өкүнөмүн. Мындан кийин ошол күнөөнү аткарбаймын деп чын жүрөктөн чечим чыгарып, ошол жолго түшкөнүңүздөн кийин анан баягы ошол жолду басып өткөн, тарикатты, тасаввуфту басып өткөн чоң оолия инсандар, чоң ошол устаздар, ошолор акырын сиздин абалыңызга карап туруп, анан вазифа деп коет, мындай тапшырма зикирлерди бере баштайт. Зикирди бере баштайт. Эми ал ар бир амалдын, ар бир инсандын, ар бир тарикаттын, ар бир устаздын өзүнүн таандык бере турган зикирлери бар да. Жакшы устаз, мынакей буюрса көп нерсени пайдаланып калалы, китепти көтөрүп келдиңиз. Баягы даярданып келгенге өтө элем. Китепти алып келиптирсиз. Дагы тасаввуф дегенде дагы эмнелерди айтсак болот? Тасаввуф дегенде айта турган нерсе, бул тасаввуф илими жанагы айткандай өтө чоң, өтө бир терең илим. Дин, шариат бул ошол эменин сырткы кабыгы боло турган болсо, өкүмдөрдүн сырткы кабыгы, фикх илими, бир нерсенин сырты боло турган болсо, бул тасаввуф илими же тарикат же таскиятун нафс, нафсты тарбиялоо, бул анын ичиндеги бир данеги сыяктуу болуп атат да. Сыртыны каптап жаап турган нерсе бул фикх илими болуп, шариат болуп турган болсо, анын ичиндеги магызы, данеги, акыйкаты бул ушул тасаввуф илими болот дейт да. Тасаввуф илими болот. Анан бул жерде ошол биринчи эле тасаввуфка кадам ташаганыбызда жана айткандай биринчи тоба менен башталат дейт да. Тоба деген мааниси кайтуу деген маани да. Кыргызча которгон тоба деген сөздүн мааниси кайтуу деген маанини билдирет. Адам баласы эмнеден кайтат десе, ошол жанагы буга чейин канча күнөөлөрдү аткарып жүргөн болсо, ошол күнөөдөн туура жолго кайтууну тоба деп айтабыз да. Анан көбүнчө бизде дагы бир катачылыктар кетип калганда, мен бирөөнүн артынан сүйлөп, бирөөнүн айыбын ачып коебуз, же башка бир эмелер кылып коебуз, анан тоба кылдым, астагфирулла деп эле коебуз, тил гана айтат да. А жүрөк менен айтуу керек. Жүрөк менен айтуу керек. Ошон үчүн Куранда айтып атпайбы? Эй, иман келтиргендер, силер Аллага тоба кылгыла, Аллага кайткыла, тообатан насуха дейт. Чындап тоба кыл дейт да. Ошол күнөө деп билдиңби, болду, андан чындап кайт деп Алла Таала буйрук берип атпайбы? Биз ойлойбуз, мен ички дүйнөмдө азыр кандай эмне нерсе жатат, эмне максатта келдим бул жака, сизге маалым эмес да. Сиз менин сырткы келбетим менен гана мамиле кыласыз. Мен да сиздин сыртыңызга гана маани берем, туурабы? Бирок биздин ички келбетибиз Алланын астында захир болуп турат да. Алла үчүн захир, батын, сырткы келбетиң, ички келбетиң деген маани жок. Алланын астында биздин ички дүйнөбүз, мен сыртыңызды кандай көрүп турган болсом, Алла Таала ички дүйнөбүз ошондой сыртка көрүнүп турат да. Эми сиз ойлоп көрүңүзчү, сиздин артыңыздан бирөө гыйбат кылып аткан болсо, сизге көрө албастык мамиле кылып аткан болсо, сиздин артыңыздан бирөө ушак айтып аткан болсо, ошону сиздин көзүңүзчө айтса, сиз ошо менен кантип мамиле кыласыз? Туурабы? Сизге жакшынкай бир белек алып келсе дагы, мага белегин кереги жок дейсиз го, туурабы? Сен мени гыйбат кылып, мен айтып атсаң, мен мындай шерменде кылып атсаң, мен ушундай абуройума шек келтирип атсаң, анан бул белегиңин мага эмне кереги бар дейбиз да, туурабы? Куду ошол сыяктуу биздин ички дүйнөбүз Алла Таала жүрөккө карайм деп атпайбы? Жүрөктө ушундай бир текебердик жатат, жүрөктө бир момун мусулманга кек сактап алганбыз, жүрөктө көрө албастык жатса, ушул жүрөктөгү нерсе Кудайдын астында мындай ачык болуп чыгып турат да. Ачык болуп турган жерден биз келебиз да, Кудай, мен намаз окудум, намазды кабыл кыл дейбиз да. Кантип ушул жүрөктөгү текебердик, көрө албастык, ушунча ыплас болгон нерселер жатат, ошонун Алла Таала келип, мейли мен намазыңды кабыл кылайын же дуаңды кабыл кылайын дейт да. Биздин проблема ушул болуп атат да. Ошон үчүн канча илим албайлык, канчалык намаз окубайлы, аягы келип, нафсты тарбиялоо менен аяктап алса, нафсты коргоодо биз багынтып ала албасак, бунун баары текке кетип калат да. Ошончо ибадат, ошончо орозо, ошончо ажылык, ошончо жанагындай кадыр кечелери, Устаз, бул эми өтө чоң илим. Ошол чоң илим, тасаввуф илимин алгандарды биз байкап жүрөбүз. Мындай кулук мүнөзү жакшы, адеп ахлагы жакшы, анан
кичпейил жөнөкөй болушат да. Анан айрым адамдарды билебиз, мисалы бир эки аят жатып алса же хадис жатып алса эле өзүнчө эле бир мындай башкача сүйлөп, керек болсо жагындай фатваларды берип ушинтип калышат да. Анан демек бул тасаввуф илими мындай адамды адам кылат экен, адам болуп жаша кыска өмүрдө. Мына азыр айтып өтпөдүңүзбү? Бул сеники эмес. Убактылуу 6 күн жалганда диниңе, элиңе кызмат кыл дейт экен да. Дагы эмнелерди айтсак болот? Эми дагы бир маселе ушул Рамазан айы болуп аткандан кийин Рамазан айында эң бир чоң ибадат бул дуа кылуу экен да. Куранда Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Ойда салака ибади анни фа инни карибун дейт да. Эгерде менин пендем менден сураса, мен ага ушунчалык жакынмын дейт да. Учибу даавата дай, анын дуасын кабыл кылам деген нерсе жатат да. Ошончо биз Рамазан айында ушул тасаввуф илиминде бир маани берген нерсе ушул дуа экен да. Дуа бул мухил ибадат дейт. Ибадаттын магызы, ибадаттын мындай каймагы бул дуа экен да. Эми дуаны биз көбүнчө дуаны кылабыз. Эмне үчүн дуа кабыл болбойт? Эмне үчүн бул дуа деген эмне дегенде бир чоң ушул тасаввуф илиминде чоң бир олия инсандардын бирөөсү айткан ад-дуа таркуз зунуб деген экен да. Дуа деген бул эмнеси? Бул жанагы күнөөлөрдү таштоо деп баяндап берген экен да. Дуа дейбиз го. Дуа кылып коюңузчу, дуа кылып жатам, кабыл болбой жатат, эмне кылышым керек деген бүт эле ошентип жүрөбүз да. Тилегим ишке ашпайт дегенде ошону сопунун куралы дуа. Сопунун куралы дуа. Сопунун куралы дуа болот экен да. Момундун куралы бул дуа экен да. Дуа менен бүт нерсени аткарып алсак болот, бирок тилеге каршы ушу көбүнчө аткарылбай калып жатат да. Эмне үчүн десек, баягы дуа дегенде сен түшүндүй таркусуну, күнөөлөрдү таштоо деп. Күнөөнү эле таштап койсокчу, күнөөнү эле таштап койгондон кийин баягы күнүмдүк кылып аткан амалың, ибадатың менен эле Алла Таала сенин ички дүйнөңдө эмне нерсе сага керек экенин бизден жакшыраак билет да. Мага машина жакшыбы же машинам жок жүргөнүбү? Мага ден соолук пайдалуубу акыретиме же ден соолук жок болуп Кудайдан күн сайын зардап ыйлаганым жакшыбы? Бир мансапка келе жатам, ошол мансап мен үчүн бул дүйнө акыретиме пайдалуубу же пайдасызбы? Аны жараткан жалгыз Алла Таала жакшыраак билүүчү. Ал мен өзүмө караганда эсеби жок, апама караганда, энеме караганда эсеби жок, ал мага мээримдүү болуп атпайбы? Туурабы? Эгерде мен күнөөнү таштап эле Кудайга ушул амалым менен, күнүмдүк амал менен эле кете турган болсом, анда Алла Таала ошол дуаңардын кабыл болгону ошол дейт экен да. Анан дагы бир олия инсандардын бирөөсү, эми тасаввуф боюнча айтып аткандан биз тасаввуфтун көз карашындагы аныктамаларга токтолуп атабыз да. Айтышат экен, дуа дегенде сен бүткүл дене мүчөң менен дуа кыл дейт экен да. Дене мүчө мененчи. Дене мүчө менен дегенде карап көрсөң, мисалы кээде биз могул зикирди айтсаң, рызкың кең болот экен, канча карызың болсо кутулат экенсиң, байлык келет экен үйүңө деген нерселер болот да. Ошону айтып коюп туруп эле дене мүчөңүз менен сиз соода кылбасаңыз, базарга чыкпасаңыз, анда болду. Ал жөн эле бир кудум эле сиз мисалы жерге картошка айдасаң жакшы болот экен, эмне кылыш керек десе, мындай койдун, уйдун, кыгын салыш керек экен десе, ошону салып койдуңуз болду. Башка амал аткарган жоксуз. Астына чөбүн жулган жоксуз, убагында суу берген жоксуз. Булардын баарын аткарсаңыз, анан жанагы эме картошкаңыз жакшы түшүм берет да. Ошол сыяктуу эле адам баласы дуа кылганда дагы жанагы зикирди айтып эле тим болуп калбастан, ошол бир байлыкка жетейин, бир байлыкка жетип, адал менен адал жолго жумшайын деген болсоң, анда дене мүчөң менен толук ошол жака кирсең, ошол нерсенин эмесин берем дейт да Алла Таала. Же болбосо илим алууда деле, Аллахым менин илимимди зияда кыл, Аллахым мага илим бер, илим эшиктени ач деп тил айтып жатат, бирок дене мүчөңүз менен ошол бир устазды карманбасаңыз, дене мүчөңүз менен таң аттара китеп окубасаңыз, Алла Таала сиздин тилиңиздеги болуп аткан нерсе менен мамиле кылбайт. Алла Таала сиздин ошо күнүмдүк жасап аткан амалыңыз бар го, эмне нерсеге амал кылып атабыз, эмне нерсени каалап ошол дене мүчө биздеги Кудай берген кудурет күчүбүз эмне нерсе жасалып аткан болсо, ошону Алла Таала берем дейт да. Ошону берем дейт. Ошон үчүн ушул бул нерсеге көңүл бурушуп коюшубуз керек. Дене мүчөңүз менен балаңызды футболго жиберип атасызбы? Балаңыз футбол менен алектенип атабы? Эртең мүмкүн футболист болуп чыгат, бирок сиз дуа кылып жатасыз, Аллам балам аалым болсун, балам каары болсун, балам мындай болсун деп тил менен айткан нерсе башка экен, иш жүзүндө башка нерсе аткарылганы ал башка болуп калат экен. Ошон үчүн дуа дегенде ушул тил, жүрөк, дене мүчө чогуу кеткенде ал толук Аллага жагып туруп, Алла ошол дуаны кабыл кылам дейт. Демек тил, жүрөк, дене менен чогуу дуа кылыш керек экен да. Өзгөчө бул анда ошол оруз айы биз үчүн чоң бир мүмкүнчүлүк. Чоң мүмкүнчүлүк.
Анан устаз айтсаңыз, мынакей бул учурларда ошол биздин көрүүчүлөргө, угармандарга кандай китеп окуганды сунуштайсыз? Ошол илимге жакын болуш үчүн. Бул илимге жакын болуш үчүн ошол адеп ахлак боюнча жазылган китептерибиз көп. Ошонун бир сап башында турганы имам Мухаммад Газзали рахматуллахи алейх. Ошол тасаввуфта ал киши ошол акыйда илимин дагы, философия илимин, башка бүт илимдерди алып келип туруп, аягында мен акыйкатты ошол тасаввуф илиминде таптым деп, анан Кимия-и Саадат, Ихя Улумуддин деген китептерин жазып кеткен. Бирөөсү перс тилинде, бирөөсү араб тилинде жазылган китеби бар да, эки тилде жазып кеткен. Ихя Улумуддин деген атты да карасаңыз, илимдерди тирилтүү деп атат да. Дин илимдерин тирилтүү дегенди бул тасаввуфтун орду калып калды. Сен тафсир оку, хадис оку, башкасын оку, бирок ошонун ичинде сен тасаввуф, баягы сиз айткандай адеп ахлак, ушундай бир Кудайга болгон ыхлас, Кудайга болгон сүйүү, ошолор ибадатыңды коштоп кетпесе, намазыңды жөн эле бир таклифтен, бир эмеден кутулуп коеюнчу, карыздан кутулайынчы дегендей кылып умтуп окуп коюп, ушундай болбосун. Ошонун ичинде бул Аллага болгон махаббат болуш керек, Аллага болгон ыхлас болуш керек деп, ошонун атын диндердин илимин тирилтүү деп туруп Ихя Улумуддин деп туруп атап коюп кетти да. Мен акыркы учурда уктум, ошол китепте эле кыргыз тилине которулган деп уктум да, өзүм көргөн жокмун, бирок которулган болсо алхамдулилла өтө жакшы. Ошону карапайым калкка сунуштайт элем, ошону окуш керек да, окуш керек. Анан Жалалуддин Руми деп Маснави китебин жазган чоң бир ол yazat болгон. Ал китепти дагы Жеңишбек Жумакадыр агабыз дагы бирөөлөр бир канча тандап которуптур. Аны окусак болот мисалда. Анан башка дагы өзүнүн кыргызча китептер бир аз эми тасаввуф боюнча, адеп ахлак боюнча. Буюрса келечекте ошол алымдарыбыз ошол багытта сиз айткандай карапайым элибизге, балдарыбызга кыргыз тилинде, орус тилинде көбүрөөк эмгек жасашыбыз керек. Бирок араб тилинде укмуш китептер бул эмеде өтө көп. Анан ошол дин алымы Олиязат устазыбыз, Молдо Сабыр Дамла баягы тавхид бир нече китептер жазбады, которду, Алла разы болсун. Анан бир күнү баягы пайгамбарыбызга ошол маулид болду, анан чакырып атат. Анан мен бардым. Барсам бир аз кечигип калыптырмын. Кечигип калып ошол алымдар, аттуу баштуу адамдар баардыгы мындай чайга отуруп калышыптыр. Анан ал киши ошол төрдө отургандан кийин мен бул жакка келип этекке отурсам, чакырды, Темирлан кел депчи. Дамла мен бул жакка эле отурайын десем, жанына чакырып, анан ошол жакшы калоо тилегин айтып, батасын берип, анан устуканын берип, анан ошол устаздын айтканын айтып атпай, анча-мынча адамдар илимдин зекетин бербей атат, амал кылбайт дейт да. Анан сен ушу азбы көппү кыргызга кат көтөрүп ишти жасап атасың. Балдар үйлөрүнө, карлар үйүнө, мектептерге, университеттерге, ошол абактарга барып сабактарды кылып атасыңар. Алла разы болсун деп, анан китебин белек кылган дуасын берген. Ошол сөзү мага ар дайым мындай дем берип турат да. Анан айтайын дегеним, ошол бизден баягы ислам мектепте окуп жүргөндө балдар мындай көп не алып жүрөт эле. Азыр ошол айрым досторубуз кээде үйүнөн чыкпайт да. Жүрүп бияка барып келели, балдар үйүнө, карлар үйүнө, мектепке тияка десем, кол бошобойт. Баягы сиз айткандай жана сабактын башында айтпадыңызбы, ошол баягы дүйнө, байлык, бийлик, ал учурда баягы убакыт көп тапчубуз. Азыр тилекке каршы убакыт жок. Жанагы аракет кылып ар күндө корго толду мал дүйнө, акча деп чуркап жүрөбүз, а бирок ачка жан дүйнө, билимге, илимге, иманга чуркап арыштап, жакшылык ишке жарышсак, келечек күтөт жаркырап, жан дүйнөнү байытсак деп, ошол дин алымы айткандай, ушундай баягы эфир деген дароо эле учуп кетет экен абала. Анан ошол эфирден ошол соңунда бир сиздин элге болгон кайрылууңуз, анан бир жакшы дуа тилегиңиз болсун. Эми ол сиздин азыркы жасап аткан жумушуңуз боюнча бир кыска айтайын да, ошолду сиз кечип келгенде мен да дасторкон четинде мен да отургам, сизди көрүп, устазыбыз ошол өйдө төрдөн орун берди. Мында пайгамбарыбыздын бир хадиси бар да, ар бир инсанды өз ордуна отургузгула дегенчи. Эми сиздин ошол карылар үйүнө баары, ушундай кароосуз калган балдар үйүнө баары, ушул медресе, мечит, бүт ошентип жыйып мондай эмелерди алып келип сүйлөтүп, элдерге жеткирип аткандыгыңыз өтө чоң сооптуу иш. Алхамдулилла, Алла таалам ыраазы болгон болсун сизге. Кудайым бул ишиңизге береке берсин, көпкө улантылсын. Эми баягы кыяматта дагы адамдарды
тосокко эмне себептен түшүп калдың дегенде Алла Таала ма салакакум фи сакар дейт. Эмне себептен түшүп калдың тосокко дегенде колу лам наку минал мусаллин дейт да. Намаз окуучу болбодум дейт. Экинчи эмеси валам наку нут'имул мискин дейт да. Кедей колунда жокторго мен тамак аш менен же мындай барып кабар алып ошолорго жардам бербедим дейт экен да. Ошон үчүн сиз айткандай алым болобу, баш болобу, бай болобу баарыбыз колубуздан келишинче колунда жок инсандарды бирөөсүн илим менен, бирөөсүн тамак аш менен, бирөөсүн кийим кече менен ушундай улуу Рамазан айларда ошолорго көп маани бербесек, эртеңки күнү бул кыяматтагы абалыбыз оор болуп калат да. Ошол устаз ошол баягы Улуусар дамыландагы ошо акыркы төшөктө жатып калды, анан биз барып зыярат кылып, анан батасын алдык. Ак киши анан айтты ошол Кыргызстанды, кыргыз элин ошол ынтымакка чакыргыла, ынтымак болсо баардыгы болот деп ошол батасын дубасын берип анан эртеси өтүп кетти да. Ушундай олия заттар дүйнөдөн өтүп кетет экен. Амла биздин бир жакшы бир дубаңыз, тилегиңиз болсун. Алла Таалам ушул кармап аткан орозолорубузду, кылып аткан ибадаттарыбызды, дубаларыбызды кабыл этсин. Кудайым жалпы Кыргызстан элини, ошолордун арасында кошуна мамлекеттер менен тынчта, амандыкта кылсын. Жалпы пайгамбарыбыздын үммөтүнө Алла Таала Куранда айткандай иннамал муъминуна ихва дейт. Момундар бир туугансыңар дегенде чындап бир тууган болуп жашоону Кудайым баарыбызга насип эткен болсун. Сиздердин эфирде кызмат кылып аткан, өзүңүздөн баштап ошол сахнанын артында кимдер кызмат кылып аткан болсо, ошол бир туугандарыбызга да Кудайым ден соолук берсин, узун өмүр берсин, жашоолоруна береке берсин. Жалпы бүткүл момун мусулмандарга Кудайым тынчтык, амандык берип, ушул Палестинада кыйналып жаткан бир туугандарыбызга да Кудайым жеңишти насип этип, ушул улуу Рамазан айынын урматында ушундай кичинекей ымыркайларыбыз дагы көз жашын токтотуп, биздин балдарыбыздай ысык үйдө ысык тамак жеп калышын Кудайым насип эткен болсун. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Амин. Бирахматика я архамар рахимин. Алла разы болсун. Кудай Таала орозоңузду кабыл кылсын. Кудай Таала ушул дуа тилектерди кабыл кылып, элибизде, жерибизде тынчтык болсун, ыйман болсун. Кийинки орозолорго, курбан айттарга эл журтубуз менен баарыбыз жеткизсин. Урматтуу замандаштар, Кыргызстаныбыз үчүн, дүйнөбүз үчүн келиңиздер, дуа кылалы. Орозодо дуалар кабыл болот. Кийинки эфирден амандашканга чейин Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.